Ата-энелер мектеби деп аты айтып тургандай, биринчи кезекте ата-энелер өздөрү билимдүү болуусу зарыл болгондуктан мен баланы тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген китепти окуп чыгууну туура көрдүм. Бала тарбиясы дегенде курсагы ток, кийими бүтүн болсо, материалдык муктаждыктары бүтсө дегенибиз албетте туура эмес көрүнүш. Баланын ички дүйнөсү, сезимдери менен эсептешүү жагын эске алганыбыз туура экен. Мисалга алсак, биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз, иш аракеттерибиз, кээде баягы кабак кашыбызды какканыбыз анын сезимдерин жаралаган жокпу, баланын маанайын бузуп, өзүн керексиз, күнөөлүү сезип калган жокпу? Албетте булар көңүл буруучу маселелер. Баланын тарбиялоодо аны түйшүк катары көрүп, сен түйшүксүң дей берсек, алар бизден алыстап, жеке ааламында жалгызсырап калышы толук мүмкүн. Өзүбүз деле ушундай кемсинтүүлөргө туш болсок, жумушубузду өзгөртүп, баягы жакындарыбыздан алыстап, же болбосо өмүрлүк жолдошубуздан дагы баш тартып коюу деген маселелер келип чыгат экен. Ал эми балдарчы? Балдарда мындай ата-энесин таштап кетүү же алмаштыруу деген мүмкүнчүлүк жок да. Ал өзүн канчалык жаман сезсе да, биздин маңдайда өмүр сүрүүгө мажбур. Ошондуктан бейкүнөө балдарды түйшүк катары көрүп, турмуштун азабын сезип жашоосуна жол бербешибиз керек экен. Анан дагы биздин коомдо баягы элдин балдары деген түшүнүк кеңири тараган. Балдарды бири бирине салыштырып жатып, өзүбүзгө баягы идеалдуу баланын портретин түзүп алат экенбиз дагы, аларды мажбурлай берет экенбиз. Андай кылбастан ар бир баланын жөндөмдөрүн аныктап, анын өнүгүүсүнө шарт түзүп берүүбүз туура болот экен. Бала тарбиясында ата-эненин орду